Assalamu alaikum, урматтуу Профсоюз KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, дегеле мекендештер, амансыздарбы? Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мен буюрса Москвага келип алдым. Амандан эсен, баарыңыздарды кайра эле көмүлтүр экрандан көргөнгө кубанычтамын. Сиздер жакшы болсоңуздар, бизде дагы жакшы жаңылыктар бар. Жакында эле буюрса биздин Чубак Ажы устазыбыздын урматына арналган чоң турнир футбол боюнча башталды. Ошону биздин Москвада NSI аттуу ресторан демилгеси менен бизде иштеген, билесиздер, Цина деген карындашыбыз бар. Ошол демилге көтөрүп, жакшы устазыбыздын урматына орозо келатат. Ошо орозодо 1 ай бою футбол уюштурушуп атат экен. Башкы байгеси мен билишим боюнча 150 000 рубль экен, туугандар. Ошол футбол боюнча биз ачылышында барып съемка кылдык. Нуржигит Кадырбеков келип ачылышына катышып берди. Жакшы демилге болуп, оюн башталып атат экен. Канатын алган, улут болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган, улуу сөздөн кеп салган. Байыртаң экен үчүн күйгөн, эр манастен улубуз, байырлап ата журтун сүйгөн, жоголбосун оңгобуз. Майданга да төшүн тосуп барган, кайра тартпай душмандан, калкым үчүн деп чагылгандай жанган, кайратынан жанбаган. Ай, Кыргызстаным сенин, ачык болсун асманың, элимде сактаган мекеним, азаматтын аскары. Алым Чубак Ажы Жалиловдун жарты рейс арналган кичи футболдук турнирде ачылыш аземин Кыргыз Республикасынын гимни жаңырсын. Урматтуу футбол көрөрмандары, спортчулар, мына ошентип азыр бүгүнкү алым Чубак Ажы Жалиловдун жарты рейс арналган бизге алыстан мекенден коноктор келип отурат. Жалпы жылдан мына жогорку кеңештин депутаты Нуржигит агабыз дагы бүгүнкү ачылыш аземине келип калыптыр. Бул дагы бир жакшы мүнөттөр, жакшы күндөр, жакшы мүнөттөрдүн бири десем жаңылышпайм. Дегенде ушундай чоң турнирде 48 кураматташ турат. Ошолордун баары электен өтүп, калбырдан каланып, анан кийинки этаптар өтөлмөкчү. Азыр жалпы жолунан сиздердин шаңды болчоңуздар менен Нуржигит Кадырбеков агабызга сөз берип койсок, анан кийинки мүнөттөрдү улантай берели. Assalamu alaikum, арстандар, жолборустар, илдирстер. Силер көргөн абдан кубанычтамын. Алым бул аалам деп коет. Чубак Ажыкенин урматына элесин ойноп атсыздар.
Ким эгерде өткөндө сыйласа, келечектен сый көрөт. Тукуму ожалаттап коет. Ушул устазыбызды унутпай, кадырын жайына коюп сыйлап урматтап өткөзгөнүңөргө чоң рахмат. Бардыңарга оомат, дөөлөт, береке, эки дүйнө жакшылыгын тилейм. Чоң рахмат силерге. Куттуктайм. Кыргыздын жигиттери деле шумкар, кыздары деле кыран. Менин катарымда Тина деген карындашыбыз, кызыбыз турат. Бүгүнкү Чубак Ажикен урматына өтүп жаткан чемпионаттын өзөгүндө башында турган кызыбыз ушул кыз экен. Демилгенге чоң рахмат кызым. Бактылуу бол. Сен дагы Чубак Ажидай алымдар денеси бол. Биздин кыздардын кийген формасын караңыздар. Чубак Ажикен менен мен көп жүрүп калдым. Аябай жакшы киши болчу. Жаркырап, жайнап, күлүп, тамашалап, адамдын көңүлүн көтөрүп, духун көтөргөн киши болчу. Динди ордоштурбай жеңилдештирген. Ар кандай суроосун угуп көрсөңөр, жооп берген жообун. Жарай берет, бирок кылбаганың жакшыраак деп жооп берген. Болбойт, тозокко түшөсүң, өлөсүң деп айткан эмес эч качан. Анткени пайгамбар алейхисалам да айткан экен, жеңилдештирге, ордоштурбагыла, сүйүнчүлөгүлө, коркутпагыла деп. Ошентип жүрүп адамдардын жүрөктөрүн бириктирди, баштарын бириктирди. Спорт адамдын денесин чыңдайт, Чубак Ажикенин иши адамдын рухун байытат. Ал эми бүгүнкү биз келген бир адамдан бир кетип адамдын акылын байытат. Акыл жактан өсөлү, рух жактан өсөлү, спорт жактан өсөлү. Москвадагы биздин мекендештер өзүнүн ушинтип спорт менен машыгып, достошуп, башкалар менен диалог кылып, аралашып атканы чоң береке. Силерде жигиттерибиз бар, Кыргызстаным эч качан жок болбойт, Кыргызстаным дайыма ооматтуулук, туубуз бийик болот. Анткени чептен эрдин күчү бек дейт. Силер кандай болсо Кыргызстандын келечеги ошондой. Кыргызстанда жашоо жакшы, бардыгы салам айтты. Силер да бар болгула жараткан жар болсун. Рахмат силерге. В общем, человек, в честь которого сейчас проводится данный чемпионат, был уникальным человеком. Он был духовно очень богатым. Он был за международное сотрудничество, за дружбу народов. Во всем он был очень образцовым человеком, и мне посчастливилось быть рядом с ним, сопровождать во многих поездках, и многому я научился у этого человека. И сегодня, даже после смерти, он является причиной нашего единства и нашего стремления к будущему, нашего стремления к человеческому развитию. Молодцы, что развиваетесь и физически, и духовно, и ментально. Я горжусь вами, мои соотечественники, мои друзья, наши партнеры. Берегите себя, живите спортом, потому что это и есть наша визитная карточка. Бар болгула, чоң рахмат. Жана ошондой эле мына ошол алым Чубак Ажы Жалиловдун жаркын элесин аралаган турнирде башкы демөөрчү болуп жаткан биздин Энесай чайканасына терең ыраазычылык билдирели. Эмне дегенде ушунча Жети областтын башын бириктирип бир жакадан баш бир жеринен кол чыгарып жаткан чагы бул дагы эң бир чоң жетишкендик. Мындай айтат, дени сау улут өнүккөн өлкө дейт. Мына ошол өнүккөн өлкөгө дагы кичине болсо дагы салымын кошуп жатат десем жаңылышпайм. Азыр сиздердин кол чабыңыздар менен мына ошол Энесай жалпы жолунан жааматынан келип отурат. Ошолорго дагы сөз берип койсок. Ассаламу алейкум, кыргыз жигиттери. Сиздерге ушундай оюн таркалап жаткан бул чайкана Энесай 150 миңдик өзүнүн белегин арнап жатат. Мындан тышкары дагы көп белектер бар. Оюнду жакшы ойноп, урушпай, жакшы ийгиликте ойноп бересиздер деген үмүттөмүн. Чубак Ажыбыздын турнири болуп аткандыктан ынтымактуу ойноп бересиздер деген ойдомун. Чоң рахмат. Жалпы жолунан бардык курамдарга ийгилик каалайлы. Мына ошол азыркы токтолуп калган мүнөттөр ошол убактан уланат. Бардыңыздар оюн талаасына кайтып бериңиздер. Эми калганын оюн үстүндө жакшы күндө, жакшы убактарда жолуктуралы. Күчтүүсү өтсүн. Бардыңыздарга ийгилик. Биздин каналдан алыстабай, биз менен бирге болуп, лайктан басып, башка группаларга да таратып туруңуздар. Ал эми биз ишибизди улантуудабыз. Бизге кандайдыр бир сурооңуздар болсо, иштериңиздер болсо, биз байланыштабыз. Урматтуу достор, сиздер баарыңыздар бизге телефон чалып кайрылып келесиздер регистрация маселеси боюнча. Биз Профсоюз KG командасы регистрация жасабайбыз. Биз болгону сиздерге официалдуу түрдө трудовой договор жасап берүүгө даярбыз. Биздин өзүбүздүн фирмага жумушка алууга, сиздер барып регистрацияңыздарды узартып алууга, квартирага коюп алууга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Андыктан көрсөтүлгөн номер менен байланышыңыздар, сиздерге трудовой договор керек болсо 100% кепилдиги менен
жасап бере алабыз.